даяр сабагым, билимге дайым умтулган саламатсыңарбы балдарым. Силер менен кыргыз тил сабагына жолугуп турганга абдан кубанычтамын. Сөз жандын бүрөгө, жагымдуу маанай жүлөгө, жакшылык менен ар дайым жакшы сөз айтып жүрөлү демекчи. Бири-бирибизге жагымдуу маанай үчүн жакшы сөздөрүбүздү айтабыз. Акылдуу кыз, Атина ажарлуу кыз, Элмирбек эпчил бала, Даниэль данышман бала деген сыяктуу бири-бирине жагымдуу сөздөрдү арнашат. Ушундай жагымдуу маанай менен мен силерди эки топко бөлүп алам. Күндөгүдөн айырмаланып, Stopwatch онлайн платформасынын негизинде эки топко бөлүнөбүз балдар. Биринчи топтогу окуучулар Гүлзада, Тахмина, Айнура, Малика, Даниэль, Эмирбек, Бабамырза, Элдос, Асен, Эрбол деген окуучулар, Комос тобундагы окуучулар. Ал эми экинчи топ Бакир, Адлет, Адина, Элмирбек, Акылай, Аруна, Айзирек, Айген деген окуучулар. Боз үй тобундагы окуучулар. Топ башчыларды шайлап алабыз. Топ мүчөлөрүн, топ башчылары өзүн-өзү баалоосун, көзөмөлдөйсүңөр. Топту мен мындай чүкөлөр менен баалайм. Сабактын акырына чейин силер төмөндөгүдөй алтын эрежелерди карманасыңар. Так, жооп берүү деген алтын эрежени пайдаланып, өтүлгөн теманы дадакайдын жардамы менен сурап алайын. Өтүлгөн темабыз этиштин татаал формалары. Татаал этиштердин жасалышы, этиштин татаал түрлөрү боюнча суроолор дадакайга түзүлгөн бир нече суроолор. Окуучулар ошол суроолорго жооп беришет. Өтүлгөн теманы жакшы башкарып алдык балдар, азаматсыңар. Мен силерди мындай чүкөлөр менен баалайм. Жакшы даярданып келсеңер, азаматсыңар. Эми үйгө берилген тапшырманы Боркол программасынын негизинде ким аткаранын аныктайбыз. Бактияр. Ал эми экинчи окуучубуз Байсал. Бул эки окуучу досуна чыгып сүйлөмдөрүн калдашат. Дагы эки окуучуну ооз-эки сурап алам. Ооз-экиге жолугуп турган окуучулар Айзирек деген окуучу, андан кийинки окуучу Бакир. Булар үйгө берилген тапшырма сүйлөмдүн аяндоочу, ардоош жөнөмөсүндө турган сөз болуш керек. Сонун сүйлөмдөрдү түзүп келипсиңер. Мына ошол сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн табабыз. Окуучулар сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн табышат. Баш мүчөлөр көркөм, адеп. Бул сүйлөмдүн кандай кылыш белгилери бар? Сызыкча белгиси. Сызыкча белгиси баш мүчөлөрдүн кайсыл жеринде коюлары тууралуу маалымат бермей келеби? Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы баш мүчөлөрдүн ортосуна сызыкчанын коюлушу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты эң менен баяндоочунун ортосуна сызыкчанын коюлушу. Сызыкчаны текст менен иштөөдө туура практикалай алууга жетишебиз. Атоолдук, драмалык, эстетикалык тарбияны калыптандырабыз. Максат демекчи, балдар, силер 10 класс болуп калдыңар. Алдыңарга койгон максат кандай? Мен окуучулардын максаттарын сурап алам да. Кайыкчынын окуясы, хикаясын айтып берүү менен андагы негизги ой, адамдагы эң башкы нерсе максат жана ишеним. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү нерсе, максат жана ишеним. Бул сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсы сөз түркүмүнөн жана кайсы жөндөмөдө тургандыгын аткарат.
баяндоочунун ортосуна кайсыл учурда сызыкчанын коюлушу тууралуу маалымат алабыз. Сүйлөмдүн ээси дагы, баяндоочу дагы атооч жөнөмөсүндөгү зат атоочу болсо, баяндоочуга тиешелүү айкындоочу мүчө болсо, сызыкча ээден кийин коюлат. Акыл, руханий байлык. Эми милдетин шилтеме ататоочу аткарып, баяндоочу атооч жөнөмөсүндөгү зат атоочу болсо, сызыкча белгиси коюлат. Бул мисалы, бул менин апам. Сүйлөмдүн ээси. Бул шилтеме ататоочу, апам атооч жөнөмөсүндө турган зат атоочу. Эми менен баяндоочунун биринин милдети кыймыл атоочу, экинчиси атооч жөнөмөсүндөгү зат атоочу аткарса, эми менен баяндоочунун ортосуна коюлат. Мисалы, мекенди коргоо, ыйык, милдет. Сүйлөмдүн ээси дагы, баяндоочу дагы эсептик сан атоочтон болсо, эми менен баяндоочунун ортосуна сызыкча белгиси коюлат. 7 менен 1 кыдыр. 5 жерде 5, 25. Мында бул сүйлөмдөрдү айтып өткөн. Коргоо, кыймыл атооч, акыл, зат атооч, бул шилтеме ататооч, отургандар, кыймыл атооч, 5 эсептик сан атооч. Демек, балдар, бул сүйлөмдөгү сөздөр ээлик милдет аткарды. Демек, ээден кийин сызыкча белгиси коюлду. Ушундай шартта ээ менен баяндоочунун ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Айтылуу аксы жергеси деген текст менен иштөөдө Атай Оңонбаевдин ак тамак, көк тамак үсүн угузуп, топтон бир окуучу чыгып текстти окуп, топтор өз алдынча иштешет. Биринчи комузтоо тексттен каалаган эки сүйлөмгө морфологиялык жана синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Ал эми экинчи топ текстке көркөм талдоо жүргүзөсүңөр. Өзгөчөлөнгөн окуучулар текст менен иштеп жатканда, начар өздөштүргөн окуучулар темага байланыштуу макалдарды табышат дагы фразеологизмдердин маанисин чечмелешет. Биринчи топ боз үй тобунун талдоолорун текшерип алып, аларды баалап, упайларын бере алам. Экинчи топ комуз тобунун текст талдоосуна текшерип, өзүмдүн текст талдоо менен салыштырып көрөм да, аларга дагы упайларды берем. Топто иштеп бүттүк. Эми жупта иштеп, биринчи тапшырмадагы сүйлөмдөрдү демптерлерге жазабыз. Ал эми экинчи топтогулар экинчи тапшырманы жупта иштеп, кайсыл учурда сызыкча кою керек, кайсыл учурда сызыкча койбоо керектигин мага түшүндүрүп бересиздер. Азаматсыңар балдар. Жупта дептериңерге туура, таза, так жазасыңар. Эми мен силерге баалап өтөйүн. Биринчи топто аткарган окуучуларга, ал эми бул экинчи топто аткарган окуучуларга. Кана балдар, чарчадыңарбы? Силер ордо оюндан чыктыңар. Ал эми кыздар, жебедеги жана карандаштагы суроолорго даярдангыла. Балдар, чуканы ыргытып бөлүү менен кайсыл түстөгү чүпөгө дал келсе, ошол чүпөдөгү суроого жооп беришет. Бул чүпөдөгү суроо ээ менен баяндоочунун ортосуна кайсыл учурда сызыкча коюлат. Сүйлөмдүн ээси дагы, баяндоочу дагы эсептик сан атоочтон болсо, сызыкча белгиси коюлат.
мисал келтирип, сен акылдуусуңбу? Бул сүйлөмгө сызыкча белгиси коюлбайт. Анткени сүйлөмдүн баяндоочу закаточтон турган сөзгө суроолордун учу келсе, сызыкча белгиси коюлбайт. Орто ойногон балдарга упайларын берип, кыздардын суроолоруна жооп берген кыздарга алардын да упайларын берип, топто бал алды. Мен бүгүнкү сабакта эмнелерди билдим транспорттун толтуруу менен эң менен баяндоочунун кайсы учурда сызыкчанын коюлушу, кайсы учурда сызыкчанын коюлбашы тууралуу маалыматка ээ болдук. Текст талдоо, текстке көркөм талдоо, сүйлөмдөргө морфологиялык, синтаксистик талдоо жана жупта, топто иштөөгө үйрөндүк. Мына ошол үйрөнгөнүңөрдү турмушта пайдаланат деп мен силерге ишенем. Топто топ башчылары өзүн өзү баалоону аныктап, бааларын айтышат. Ал эми топто упайларын эсептөө менен кайсы топ жеңгендигин аныктайбыз. Бүгүнкү топто жеңүүчү биринчи топ. Бүгүнкү сабакта 11 упай менен Бозүй тобу жеңишке жетишти. Үйгө тапшырма Касымал Жантөштүн Канек романынан ээ менен баяндоочунун ортосуна сызыкча коюлган сүйлөмдөрдү таап, жазып келүү.